Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum Тоқтоғулдар. Мына будан bir ay мурун биз Тоқтоғул районунун Борбордук аянтында коррупционерлерге каршы ушул ири коррупционерлер Тоқтоғул районунда дагы бар деп Тайырбек Сарпашев жана анын үй бүлөсүнө каршы чыкканбыз. Биздин ошол митингдин алкагында губернатор келип, областтын күч түзүмдөрүнүн башчылары келген. Ошонун алкагында биз мына бизге обещать этип кеткендей жакын арада комиссия түзүү астында турабыз. Кудай буйруса, мына ушул Садыр Дургожоевичтин бийлигинин астында акыйкат орнойт деп биз ишенич артып турабыз. Мына биздин спецфонддун дээрлик 1 миллиард 300 миллион акча корогондун биз учун улап келип жатабыз. Буга чейин биздин Токтогул өрөөнүнөн чыккан министрлер, депутаттар мына ошол спецфондду өздөрүнүн акча тапкан уюгун айлантып, чоң жетишкендиктерге жетип, бирок эл кедей өздөрү бай болуп отурат. Токтогулдун элинин ырыс кызын жеген биздин эле чиновниктер анча-мынчасы адаттагыдай эле оормуш болуп, чекесинен чет өлкөгө дарыланганы бет алып жатат деп биз угуп жатабыз. Мына областтык комиссия түзүлөрдүн астында, ошол комиссия келердин астында миллион долларлар сарпталган ири объектилерди өз жеринде барып тастыктап жүрөбүз. Достор, мына Мазар суу айылына кетип атабыз. Топ менен жолдун керетесин караңыздар, кармоштар. Мына канча жылдан бери жолу жок же суусу жок. Токтогул эли ушундай кыйынчылык абалда жашап келатат. Достор, биз азыр Мазар суу айылындабыз. Мына бул турган арыктар Мазар суу айылында спецфонддун эсебинен курулган деп, мына дээрлик 30 миллион сомдой курулган. Баш жагында насостук станция, аягында мына бетондоп суу айылга жеткирилмек, бирок тилекке каршы Сулайман Кушубаковдун убагында ушундай акчалар жейилип кеткен. Достор, ошондуктан мына бөлүнгөн акчанын дээрлик 20% эле дээрлик 20% гана аткарылган, калган акчасы сеңгөр меңгөр бардыгы сол чөнтөк, оң чөнтөккө кирип кеткен. Ушуну Кудай буйруса биз жакын арада ушуга окшогон объектилердин баарын иликтеп чыкканга толук мүмкүнчүлүк келип атат. Сиздерге бул кагаз түрүндө канча акча кеткенин дагы тастыктап чыгабыз. Бүгүнкү күндө маалыматка таянсак 36 миллион сом кеткен, бирок бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай какырайган кургакчылык дагы деле суу келе элек. Эл көрүп турат, этеги бетондоп койгон, этек жагын. Этек жагын бетондоп койгон, баш жагын бетондоп койгон. Анан мында карайсыздар, көрүп турасыздар, суу чыккан эмес. Эл көрүп турган жерлерин бетондоп. Ошондо мен алдайына айдоосу бар кайсы кылды да? Бул болот, кайрак болот. Биз азыр машина менен келатып, дээрлик 2,5 километр аралыкты басып келдик. Мына өзүңүздөр карап тургандай мына бул арык ылдыйган аклон болуп атат. Бирок буга каршы биздин аткан элер сууну ылдыйдан өйдөгө чыгарабыз деген бул акылга сыйбас нерсе. Бул жерде эч мен таң калып атам. Мен жөө азып баран чыгып атам. Суу бул табигаттын суусу өйдөгө антип чыгышы кыйын. Мына жаратылыштын өзүнүн кокту колоттон агып чыккан сууну жаңы арыктын башталышы. Мына бүгүнкү болуп өзүңүздөр көрүп тургандай акыбалы 1 грамм да суу чыккан жок. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй бир айылды бардыгы мына суу менен камсыздалам деп кол жууганга эле аран суу бар бул жерде. Бул жерде суу жок. Мына көрдүңүздөр өзүңүздөр коктуну кантип буруп келген. Бул жерден эзели суу чыкпайт, чыккан дагы эмес. Мындай кыянаттык менен элди гана алдап келген. Кылым аферасы деп аталат бул. Өзү негизи бул өзү идея жакшы болгон. Мындай самочок менен суу чыгарып элге суу менен камсыздайды. Өзү негизгиси суу чыгаруу максаты жакшы болгон. Өзүңүздөр көрүп тургандай объекттен өзү сууну чыгаруу максаты кайдыгерлик каралып калган да. Суунун башынан баштап аянат чыкканда эле бул
акчанын жеңил жок кылышканда. Мен жеке оюм ушундай. Эгерде акча толук кандуу жумшалып, эл үчүн жүрөгүң менен берип, таза иш кылган болсо таза суу чыкмак деп ойлойм да. Мындай белгилүү эле болуп турат. Любой адамга ким көрсө акылы толук жеткен адам жаш бала деле түшүнүктүү да. Акча кайдыгер коркулган. Ал эми бул жактагы канал баягы согуштан кийин жергиликтүү менен казып чыгарган каналдан 90-жылга чейин суу чыккан. Кээ бир адамдар айтат ушул жердеги азыркы убакытта сени суу чыгып турат дейт да. Ушул каналдын уровенинде канал чыгарса болмок да. Чоң каналды казып убара болбойчу. Анан эми билбейм, ушул эшек араб ат менен чыгарган жерди чоң экскаватор азыркы нивелир теодолиттер менен чыгарылбаган атайрап эле акча жешин эле максат болушкан убагында. Караңыздар, жерде каналдын үлөзү чыккан жагы. Көтөрмө айылынын насостук станциясы бир тамчы суу чыккан жок. Бүгүн мына Садыр Нуркожоев жана биздин Жалал Абад областынын губернатору баш болуп комиссия иликтөө астында турабыз. Мына дал ушул спецфонддон майкаңдап жеген акчаларыңарды төлөйсүңөр.